Салам Кыргызстан, силер менен Азамат Жаналиев, Улуу Кыргыз изи долбоорунун автору. 2016-жылды Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев белгилей кеткендей, улуу тарых жылы 2016-жыл бул улуу үркүн окуясына туура 100 жыл болгон жыл. 2016-жыл Улуу Кыргыз изи долбоорунун эң биринчи этаптарынын башталышы бул үркүн маршруту. Эсиңизге сала кетейин, 2015-жылдагы чоң этаптардын бири бул Кыргыз Республикасынын 7 дубанын велосипедине кыдырып өттүм. Бул мен үчүн да чоң жеңиш болду. Жана Ысык-Көл Бишкек жолдорун жөө басып өттүм. Жана ар кандай кичинекей этаптарды өтүп аттым, тоого чыкмай элем. Так, кыскасы сүрөт боюнча кыскача айтып кетейин. Үркүн учурунда бардык эле кыргыздар, кыргыз эли качып кеткен эмес. Кыргыздардын арасында кыйын улан жигиттер болгон. Өзүнүн жери үчүн, өзүнүн эли үчүн бекем жанын аябастан бекем турган. Алар боюнча көп эскертилбейт. Бир баатырдын элеси Ак хандыктын аскерлери кыргыздын жергиликтүү элдерин артынан кубалап барып, толугу менен талкалаганга аракет кылып бараткан жеринен кыргыздын бекем кыйын бир улан жигити алардын жолун тосуу максатында жолун астынан тосуу максатында кетип бара жаткан моменти тартылды. Артында Ысык-Көл, баатырдын колунда жалгыз бир бычагы бар. Эмнеге дегенде, ал убакта бизге курал жарак азыраак болгондуктан баатырдын болгон бычагы бар. Жана жүрөгүндөгү эң эле чоң ата мекенди сүйүү деген чоң куралы бар. Ошондой достор, бүгүнкү аукцион боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Бүгүнкү аукционду эң башталышын Алмаз Тилен деген байкебиз $100 өлчөмүндөгү каражатын сунуштады. Экинчилерден Алмаз Тилен байкебиздин Азамат даю $100. Начинай аукцион деп эң биринчи Алмаз байке берди. Алмаз байкенин сунушун кабыл алдым. Экинчилерден болуп сунуш кылган $120 $120 өлчөмүндөгү акчасын сунуш кылган бул Рустам Иса байкебиз экен. Үчүнчүлөрдөн болуп Эрнист Жапаркулов байкебиз $150 сунуштады. Эми аукцион уланууда. Аукцион 18 январга чейин, түшкө чейин, саат 12-ге чейин болот. Катышсаңыздар болот. Бул биздин тарых. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ийгилик каалайм.